Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Күндүн маанилүү жаңылыктары менен сентябрдын бүгүн программасы. Жаңылыктар түрмөгүн түз эфирде Тимур Владислав тааныштырам. Алгач чыгарылыштан кыскача. Кыргызстандагы Ростехнология компаниясына жетекчи болуп, президенттин өгөй баласы Бектемиров Раис тайындалдыбы? Өнүгүү прогресс фракциясы Бишкек шаарынын мэрлигине болгон шайлоонун жыйынтыгын тааныбайт. Көмүр тартыштыгы тууралуу маселе чечилбесе, Нарын облусунун башчысы кызматтан кетүүгө даяр. Өнүгүү прогресс фракциясы Бишкек шаарынын мэрлигине болгон шайлоонун жыйынтыгын тааныбайт. Мындай пикирди аталган фракциянын лидери Бакыт Төрөбаев жогорку кеңештин жалпы жыйынында билдирди. Анын айтымында шайлоо бийликтин басымы менен өткөн. Кыргызстанда КСДП ээлебеген эч бир майлуу сүттүү кызмат калбагандыгын көпчүлүк айтып эле жүрөт. Ал эми Бишкек шаарынын мэрлик кызматына бийлик көрсөткөн адам келери шайлоого чейин эле айтылып жүргөн. Мен бир нерсени эле айтайын, өнүгүү партиясы менин оюмча азыр бийликтин спутниги деп айтууга таптакыр болбойт. Анткени алар өздөрүнүн кандидатурасын талапкерлигин көрсөттү. Жана ошону менен алар бийликтин сценарийин бузуп жатышат. Республика, Кыргызстан, Мекеним Кыргызстан партиялары азыркы учурда, азыркы кырдаалда каяш айтууга мүмкүнчүлүгү жок деп эсептейм. Анткени бул жыл президенттик шайлоо жылы. Эгерде алар каяша түрдө бир нерселерди жасаганга аракет кылса, жана башкача бир сценарий менен кетсе, анда аларды азыртанып эле буттунан чабууга бийликтин аракети болот да. Буга азырынча барышпайт. Анткени алардын эң башкы максаты бул президенттик шайлоо. Шайлоо эңириде шашылыш өткөрүлдү. Ал тургай мэрликке талапкерлердин программаларын угуу сунушу да колдоо тапкан жок. Ошентип бийлик тарабынан уюшулган митингдин коштоосунда Албек Ибраимов кайрадан мэр болуп шайланды. Депутаты сделали свой выбор. Мы это принимаем, это решение. Очень жаль, что это было сделано под каким-то давлением. Но я желаю вам успеха. Спасибо. Вам удачи. Анткени менен мэрлик шайлоо мыйзамды бузуу менен өткөндүгүн Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев билдирди. Мындан улам ал шайлоонун жыйынтыгын тааныбайбыз дейт. Элди уюштуруп, депутаттарды коркутуп, кысым жасап, контроль жасап, бюллетендерди ар кандай белгилер менен белгилеп, басым кылып, мына ушундай кадамдар болду. Же ушинтип жүрө беребиз биз, урматтуу депутаттар. Ошондуктан биз Өнүгүү прогресс фракциясы биз айтып атабыз, Бишкек шаарынын мэрин жыйынтыгын биз тааныбайбыз деп айткыбыз келет. Президент Алмазбек Атамбаев үстүбүздөгү жылды адеп, ыйман жана маданият жылы деп жарыялады. Бирок жылдын башында жогорку кеңештин депутаттары баш болгон митинг болуп өттү. Эңириде митингдер оппозиция тарабынан өткөрүлчү эле. А бирок мэр шайлоодо өткөрүлгөн митинг бийлик тарабынан уюштурулгандыктан саясий маданиятка шайкеш келбей калчудай. Митингди качан өткөзөт өзү негизи? Митингди эгерде оппозицияда күрөштө бир мындай ресурстар жетпей атканда, ошондо бийликке чыгып оппозиция митинг өткөзөт. А бул жерде тескерисинче мэр баш болуп, ошол жерде оппозицияга митинг өткөзүп атат. Бул деген тарыхта эч качандай болгон эмес. Бул уят. 8 ай иштеп жүрүп, мындай элдин көйгөнүн угуп, депутаттар менен жүрөгүмө иштеп, мына ошо менен таза шайлоо менен утса, мына ушунда биз ойлойт элек, мэр чынында элдик мэр деп айтат элек. Бишкек шаардык кеңешиндеги коалиция түзгөн КСДП, Республика Ата журт, Кыргызстан фракциялары шаар башчылыгына Албек Ибраимовдун талапкерлигин көрсөтүшкөн. Ал эми оппозициядагы Өнүгүү прогресс фракциясы Нурдин Абдылдаевдин талапкерлигин көрсөткөн. Фракция лидери Бакыт Төрөбаев Кыргызстандын бардык аймактарында өздөрүнүн альтернативдик негизде талапкерлерин кое тургандыгын белгиледи. Коомчулук Бишкек мэрин шайлоо учурундагы митинг жаман адат болуп каларын айтышууда. Анткени бийликтин митингди уюштуруусу жакшы салт эмес дешет. Ал эми бийликтин митинг пикеттерге жасаган кош стандарттуу мамилесин уят көрүнүш катары баалашууда. Кененирээк кийинки материал.
Ошентип кече өткөн мэр шайлоодон кийин Кыргызстанда 2017 жылдын митингдер сезону ачылгандай болду. Бирок бул жолу бийлик менен күрөшүүгө ресурсу жетишпей жаткан оппозициянын тарапташтары эмес, бийликти 5 манжасы менен мыкчып турган Социал-демократтар партиясы уюштурду. Митинг уюштуруу себеби да кызык. Митингчилер социал-демократтар башында турган көпчүлүк коалициянын депутаттары добушун сатып ийди деп чыгышкан. Укук коргоочу Качкын Булатов коркконго кош көрүнөт болгон бийликке мындай митинг колдоонун кереги жок эле деп эсептейт. Ал бийликтин митинг уюштуруу себебин өз депутаттарына ишенбестиги дейт. Бийликке андай колдоонун кереги жок эле да. Аны өзүнчө депутаттык жана шайлангандар чечмек, калыстык менен, өзлөрүнүн пикири менен. Бирок булар андай кылган жок. Ошо өз күчүнө да ишенбей, ошо сүйлөшүүлөрдөн дагы коркуп, жалтанып, мынакей эште кишилердин баары колдоп атат, тигиндей кылып атат деп туруп, бийлик өзүнүн максатын аткарып алды. Бул дагы жакшылыкка алып келбейт. Анткени Албек Ибраимовдун үстүнөн мындайча айтканда көп кылмыштуу иштер бети ачылып келатат. Депутат Жанар Акаев бул көрүнүшкө дароо эле пикирин Твиттердеги баракчасына жазды. Ибраимов ансыз деле мэрликке өтмөк, митинг өткөрүп эмне кереги бар эле. Мындан ары митингти бийликтегилер уюштурабы эми? Митингти уюштуруучулар ага толук укугу бар экенин билдиришсе, шаар мэри Ибраимов өзүн колдоп кыйкырып турган адамдардын кыймылынан эч кандай мыйзам бузуу көрбөгөнүн билдирди. Митинг кылууга алдын ала уруксат ала тургандай митинг эмес, себеп дегенде уруксатты чоң площадтардан, анан атайын өткөрүүчү жерлерден уруксат алат. Бул жерде бул баягы стихийный митинг болду го деп эсептейт. Бирок милиция Албек Ибраимов жана анын жүздөгөн тарапташтары мэриянын астына митинг уюштурууда мыйзам бузуу көрбөгөндөрү менен 3 жыл мурун такыр башкача окуя катталган. Белгилүү жарандык активист Өндүрүш Токтонасыров Кубанычбек Кулматов мэр болуп, атаандашсыз шайланып жатканына нааразычылыгын билдирип, жалгыз акцияга чыкканда аны милиция кармап кеткен. Бул кош стандарттуулукпу же? Кечөө эмне үчүн биз жалгыздап чыккан Токтонасыровго жол бошко жарандык активисттерге карата жасаган тынч жыйындар учурунда талаптар милиция органдарынын кызматкерлери тарабынан көрүлгөн жок. Алар жөн эле карап турушпадыбы? Концерт көрүп атышканча. Бул эмнени билдирет? Азыркы бийлик мындай да, эгерде өзүңө жаккан, Атамбаевдин саясатын колдогон, Атамбаев күн деген мазмундагы жыйындар өтсө, пожалуйста, орусча айтканда, уруксат өткөрө бер. Аларды сындап, же болбосо өзүңдүн ачуу чындыкты айтып, өзүңдүн каршы пикириңди айта турган адам пикетке келе турган болсо, дароо тиги органдын кызматкерлери кармап кетип атат. Бул кош стандарттуулук, биз муну токтотушубуз керек. Негизи өлкөдө стабилдүүлүктүн болушуна, митинг пикеттердин өтпөшүнө бийлик кызыктары болушу керек эле. Бирок 2017 жылды адеп, ыйман, маданият жылы деп жарыялаган бийлик жаңырган жылды митинг менен жана өз депутаттарын сатылып кетет деген шек саноо менен тосуп алды. Марат Төлөмүшұлы, Ренат Телеманов, Сентябрь. Бүгін Жалалабадта шаардык кеңештин депутаттары алгачкы жыйынга чогулуп, мандаттарын алышмак. Бирок мандат алууга КСДП, Кыргызстан партиялары келген жок. Бул тууралуу жыйынга катышкан депутаттар билдиришти. Айтымдарында жыйынга Өнүгүү Прогресс, Республика Ата Журт жана Ата Журт партияларынан шайланып келген депутаттар гана катышкан. Ал эми социал-демократтар менен Кыргызстан партияларынан шайланган депутаттар отурумга катышкан эмес. Бүгүн төрага шайланышы керек болчу, бирок кворум болбой калгандыктан ал дагы жылдырылды. Сөз Жалалабадтык кабарчыбызда. Маалыматка ылайык, Жалалабад шаардык кеңештин 7-чакырылышынын депутаттарынын алгачкы жыйыны 12 январь күнү саат 10:00 белгиленген. Бирок айтылган убакытта жыйындар залына аймактык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү, массалык маалымат каражаттары, аксакалдар кеңеши гана баш бакты. Убагынан 1 саат кечиктирилген жыйынга Өнүгүү Прогресс, Ата Журт жана Республика Ата Журт партияларынын жаңы шайланган депутаттары гана келишти. Ал эми СДПК жана Кыргызстан партияларынын жаңы шайланган депутаттары келген жок. Урматтуу депутаттар, бүгүнкү сессияда 31 депутат катышыш керек эле. Азыркы учурда 16 депутат каттоодон өттү. Форум бар. Уруксат берсеңиздер, сессияны ачык деп жарыялайм. Кыргыз элине кызмат кылам.
Отурум депутаттарга күбөлүк жана төш белги тапшыруу менен башталды. Андан соң биримдик коалициясы түзүлгөндүгү жарыяланып, анын курамына Өнүгүү Прогресс, Ата Журт жана Республика Ата Журт партиялары кирди. Анын лидери Майрамбек Адылбековдун билдирүүсүндө көпчүлүк коалиция алдыңкы күндөрү шаардык кеңештин төрагалыгына жана мэрлик кызматка талапкерлерин сунушташат. Бул мынакей эртең менен биз Өнүгүү, Ата Журт, Республика Ата Журт 3 фракциясы көпчүлүктүн коалициясын түзүп, жалпы 16 депутаттан туруп, атын биримдик деп коюп коалиция түздүк. Бүгүнкү ушул коалициянын лидерлигине, жетекчилигине мен дайындашып, биз эл алдында кылган убадаларыбыз, биз элдин алдында кандайдыр бир берген иштерибизди жазап берген үчүн балким 6-чакырышта да депутат болуп келгенге себепкер болгондур. Буюрса 6-чакырышта дагы биздин Өнүгүү фракциясы эл алдына берген убадаларын, кандайдыр өзүбүздүн программаларыбызды аткара беребиз. Күн тартибинде көрсөтүлгөндөй, мында депутаттар шаардык кеңешке төраганы дайындамак. Бирок Өнүгүү Прогресс партиясынан шайланган депутат Майрамбек Адылбековдун сунушу менен күн тартибиндеги бул маселе алынып салынды. Анткени төраганы дайындоо үчүн жыйынга 21ден кем эмес депутат катышууга тийиш болгон. Андыктан анын орун басарына гана көрсөтүлүп, ага көпчүлүк добуш менен 6-чакырылыштын депутаты болгон Эрденисбек Ормоков дайындалды. Көрдүңүздөр, мандаттарын алышты. Эң улусу 50 жаштагы адам, эң жашы 22 жаштагы жигит болду. Бул келбегендиги себеби эмне болду, мен билбейм. Может, саясий бир чечимдер болгон алардын арасында. Булар тууралуу мен эчтеке комментарий бере албайм. Төрагалык шайланыш керек эле, төрагалык да шайланбады. Бирок зам төрагалык менен биз ичти кийинки сессияларды чакырып, кийин келбеген депутаттарды чакырып иш алып бара берсек болот. Азырынча эки партия эмне үчүн алгачкы отурумга келбегендердин себептерин аташа элек. Эскерте кесек жергиликтүү кеңешке шайлоо 2016 жылдын 11 декабрында өткөрүлүп, анда 5 партия алдыга озуп чыккан. Мында СДПК партиясы 10, Кыргызстан партиясы 5, Ата Журт партиясы 5, Республика Ата Журт партиясы 3 жана Өнүгүү Прогресс партиясы 8 мандатка ээ болгон. Гүлзада Туробекова, Алымбек Равшанбек уулу, Сентябрь, Жалал-Абад шаары. Эки миң 10 жылдагы революция Курманбек Бакиевдин үй бүлөсү жана бир туугандары бийликти ээлеп алгандыгынан улам болгон. Алмазбек Атамбаев президенттикке аттанып жатканда үй бүлөмдү бийликке жолотпойм деп убада кылган эле. Бирок эң бир кирешелүү ишканаларда президенттин жакын туугандары иштеп жаткандыгы айтылып эле жүрөт. Кеше жакында Кыргызстандагы Ростехнология компаниясына жетекчи болуп, президенттин өгөй баласы Бектемиров Раис дайындалгандыгы маалым болду. Орусиянын Ростехнология мамлекеттик корпорациясы жогорку технологиядагы өнөр жай продукцияларын өндүрүү жана экспорттоо максатында түзүлгөн. Корпорациянын курамында 700гө чукул ишкана бар. Учурда алар 14 холдингке бириктирилген. Алардын 9-у курал-жарак өндүрүп, 70ке чукул мамлекетке сатат экен. 2012 жылдын 16 ноябрь күнү президент Алмазбек Атамбаев Ростехнология компаниясынын башкы директору Сергей Чемезовду кабыл алат. Жолугушууда өнөр жай тармагы боюнча кызматташуу талкууланып, Орусия аскер техникадагы муктаждыктар үчүн Кыргызстанга $1 миллиард берет экен деген маалымат чыккан. Бул жолугушуудан көп өтпөй эле Кыргызстанда Ростехнология корпорациясынын өкүлчүлүгү ачылып, ага жетекчи болуп Петр Костромин дайындалды. Петр Костромин Алмазбек Атамбаев үчүн чоочун адам эмес. Бакиевдин убагында өкмөт башчы болуп иштеген Алмазбек Атамбаев 2007 жылдын 23 апрелинде номер 207 буйругу менен аны инвестиция тартуу боюнча кеңешчи кылып дайындаган. Революциядан кийин кайра премьер-министр болгон Алмазбек Атамбаев 2011 жылы 1 февралда Петр Костроминди кайра кеңешчи кылып алган. Анан орустардын эң ири, эң кирешелүү компаниясы Ростехнологиянын өкүлчүлүгү Кыргызстанга ачылары менен дароо Петр Костромин жетекчи болуп дайындалды. Петр Костроминге орун басар болуп Бектемиров Раис Эрикович дайындалган. Бул дагы Алмазбек Атамбаев үчүн чоочун эмес, тескерисинче эң жакын адам. Анткени Раис Бектемиров биринчи леди Раиса Атамбаеванын мурдагы жолдошунан экен. Жакында эле Петр Костромин ээлеген кызматынан бошоп, ордуна Раис Бектемиров дайындалыптыр деген маалымат бар. Мурда куралдуу күчтөрдө же коргонуу тармагында бир да күн иштебеген адам президенттин өгөй баласы болгон үчүн гана курал-жарак өндүрүүчү ишканага жетекчи болуп, $2000 айлык алып жатканы биринчи кезекте тажрыйбалуу аскер кызматкерлерин нааразы кылууда. Экинчиден Алмазбек Атамбаев үй бүлөсүн бийликке алып келбесе дагы кирешелүү мекемелерге жетекчи кылып койгону билинип калды. Болот Абдыжапаров, Ринат Элиманов, Сентябрь.
УКМКнын социалдык түйүндөрдө президентке сын айткан жарандарга карата кылмыш ишин козгоого, тескөөгө укугу жок. Мындай пикирди Жогорку Кеңештин Ата Мекен парламенттик фракциясынын депутаты Аида Салянова жалпы жыйында билдирди. Ал баш мыйзамда президенттин укугу корголгон, бирок ошол эле кезде жарандардын да укугу баш мыйзамда корголгондугун эске салып, Facebook колдонуучуларга карата УКМКнын жасаган аракеттери мыйзамсыз деди. Эске салсак, атайын кызмат социалдык тармактарда Алмазбек Атамбаевга сын айткан 45 жаранды суракка чакыраарын маалымдаган. Андай укук бар прокуратурада. Бирок ал ачык жарандык процессте өтөт. Состязательный процессте өтөт. Ачык процессте өтөт деп. УКМК эмне кылып атат? Жабык түрүндө, жашыруун иштерди алып барып атат. Эми дагы бир нерсе. Прокуратура башка органдарга өткөзүп бере алат деп атасыз. Кайра эле ошону айтам. Уголовный процессте ошондой полномочиясы бар. 34 статья бар да, УПКда. Уголовно-процессуальный кодексте ошондой прокуратуранын полномочиясы бар. Бирок кеп УПКда болгон жок. Сиз айтып аткан мыйзам бул гражданский процесс аркылуу чечиле турган укугу прокуратуранын. Защита чести и достоинства. Бул уголовный порядокто болбойт, гражданский порядокто. Ошон үчүн эки маселени айырмалаш керек. Гражданский порядокто айткан болсок, ал прокуратурага тиешелүү, уголовный жагында УКМКда бир дагы функция жок. Адамдарды отслеживать этип, анан аларга бир чара колдонуу макул, отслеживать этти, тапты деп коюп, анан эмне кылат? Анан бир чара көрүшү керек да. Ошондой чаралар жок. Чара көргөнгө чейинки дагы бир иш-аракеттерди кылганга укугу жок. Түрк парламентинин депутаттары жыйын учурда мушташа кетишти. Бул тууралуу НТВ телеканалы маалымат берди. Анда айтылгандай, бийликтин Адилеттүүлүк жана Өнүгүү партиясы менен Элдик Республика оппозициялык партиясынын депутаттары Конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө талкуу болуп жатканда мушташып кетишкен. Мушташтын келип чыгышынын себеби оппозициячылардын трибунага бөгөт коюуга аракеттенгендигинен улам болгон. Депутаттардын согушунан бир нече адам жаракат алып, Адилеттүүлүк жана Өнүгүү партиясынын жетекчисинин орун басары Фатих Шахиндин мурду сынган. Мындан сырткары залдагы отургучтар жана микрофондор талкаланган. Удама уда жааган оор кар быйыл Алайкуу өрөөнүндөгүлөргө мүшкүл жаратты. Бир туруп күрткү жолду жаап калса, бир туруп электр линиясы үзүлөт. Быйыл кыш эрте келгендигине байланыштуу элеттиктер тоют маселесин камдаганга үлгүрбөй калышкан. Мындан улам аталган өрөөндүн жашоочуларынын көйгөйү менен Ата Мекен парламенттик фракциясынын депутаты Эмил Токтошов жеринен таанышып келген. Тамчы аймагы Алайкуулуктарды район менен байланыштыруучу негизги жол. Ар жылда кыштын калың түшүшү элеттиктерди жол азабына салып келет. Анткени кар көчкүлөрү жүрүп, элеттиктердин район менен байланыштыруу мүмкүнчүлүгү жок дегенде 2 күнгө токтоп калат. Мына биринчи кар жааганда тазалады эле, экинчи кар жааганда балдарды УАЗ менен ташыды, пересадка кылып ташышты аябай кыйналып келишти. Эми биздин негизги көйгөйүбүз эле ошол райондон алыс болгонубуз менен мына кышкы күндөрү жолубуз бүтөлүп калат, кар көп жаайт, жакын арада эле ошол 1,5 метр кар жаады. Жол тазалоо маселеси аталган өрөөндүктөр үчүн эң негизги көйгөй. Анткени жол тазалоочу техникаларга күйүүчү майдын жетишсиздиги бир маселе болсо, айрым учурларда техникалар бузулуп калат. Ал эми бузулган техникаларды кезинде оңдоого жергиликтүү бийликтин чама-чаркы дайыма эле жете бербейт. Күйүүчү майларды даярдаганбыз, азырынча күйүүчү май жетиштүү, бирок мына январь айынан баштап дагы запас кылып камдап алганга керек болуп турат. Азырынча өкмөткө кайрылганбыз. Татаал жашоодон кыйналган эл депутаттардан жардам сурап бир нече жолу кат менен кайрылышкан. Мындан улам эл өкүлү Эмил Токтошов көйгөй менен жеринен таанышып, эң оболу жол көйгөйүн чечүү үчүн акча каражатын табуу зарылдыгын белгиледи. Жыл сайын расход боло бербей, мен бир өкмөткө сунуш кылайын деп атам. Ошол тамчы участогуна бир 50 метрлик, 60 метрлик галерея куруп алсак, ошону бир көйгөйдү чечкенде болот элек. Бул кыштын кыш убагында табигаттын кырсыгы айтып кеткен кар оор жааганда ал жерде биздин жүргүнчүлөр, биздин ушул жедештер бир жумалап оңундоп өтө албай көчкүнү күрөмөйүн туруп калып атат. Көчкү чоң түшкөнгө байланыштуу ал жерде техника канча техника болсо деле 1-2 күнгө жол ачканга убакыт кетип калып атат. Эгерде жол маселеси чечилсе, Алайкуулуктардын негизги көйгөйү чечилмек. Анткени жол каттамы жабылса, тоют маселесине да терс таасирин тийгизет. МЧС тарабынан машина алып берсе, ошол машина менен тоют ташып алат электе ушул
эме кылып атат. Эми биз элдин да үмүтү, менин да үмүтүм чечилип калат деген ойдомун. Эми ошол ушундай мезгилде мамлекет жардам берет деп эл деле үмүт кылып турат азыр. Ошол мурдагыга салыштырмалуу экөөнү салыштырганда азыр ат баса албай туруп атат да азыр карда. Алайкы айылы райондун борборунан 100 чакырым алыстыкта жайгашкан. Аталган өрөөндө 1,5 миңден ашуун үй бүлө түтүн булатып келет. Элеттиктер негизинен мал чарбачылык менен жашоо өткөрүшөт. Зарылбек Шермаматов, Сентябрь. Көмүр тартыштыгы тууралуу маселе чечилбесе, Нарын облусунун башчысы кызматтан кетүүгө даяр. Бул тууралуу облустун Нарын аймагы боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Аманбай Кайыпов өзү жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында билдирди. Парламенттеги бүгүнкү сессияда көмүр маселеси талкууланды. Депутаттардын айтымында акыркы күндөрү көмүр сатуучу жайларда көмүр дээрлик жок. Ал эми Кайыпов ушул тапта облуста 16 көмүр сатуучу жай иштеп жатканын, аларда 21.750 тоннадай көмүр бар экендигин айтты. Бирок бул маалыматтар так эместигин айткан эл өкүлдөрү облус башчысын сынга алышты. Кайыпов эгер көмүр жок болгондугу тастыкталса, ал кызматтан кетүүгө даярмын деди. Мамлекеттин үлүшү бар ишканалардын эсеп кысабында пайданын ордуна чыгымдар көп. Мындай учурда ал ишканалардын жетекчилерин жумуштан токтоосуз алуу керек. Мындай талапты эл өкүлү Тынчтыкбек Шейназаров парламент жыйынына койду. Буга чейин парламенттик комиссия Кыргыз темир жол ишканасынын өлкө казынасына 100 миллион доллардан ашуун зыян келтиргендигин ачыктаган болчу. Мамлекеттик ишканаларда мамлекеттин үлүшү бар компаниялардын финансылык отчеттун мен окуп алдым да, бүт жерде минус. Кээ мекемелер, электрический станция, темир жол, Дастан, баягы улутташтырылган пансионаттар миллиард деген зыян келтирип атат Кыргызстандын бюджетине. Ал жетекчилерди эмне кармап отурасыңар? Нарында ел тоңып атат, кече жазып атат, 150 тонна көмүр жибердик дейт. Бул хова, 4 хова. Бул эмне мактанган бул? Ошо жетекчилерди бүгүндөн калтырбай жумуштан бошотуш керексиңер. Кыргызстанда азыркы өкмөткө альтернатива болуу максатында көмүскө өкмөт түзүлдү. Бул тууралуу бүгүн Марат Иманкулов менен Турсунбай Бакир уулу журналисттерге курган маалымат жыйынында билдирди. Андан сырткары алардын катарына айрым коомдук бирикмелер жана партиялар кошулду. Теманы кабарчыбыздын кийинки материалы улантат. Демократия өнүккөн батыш өлкөлөрүндө көлөкө өкмөт деген институт кеңири кулаш жайган. Ал өлкөнүн расмий өкмөтүнүн ишин сындап, керек жерде колдоого да алат. Учурдагы кадр саясатындагы калпсыздыктарды эске алуу менен көмүскө өкмөт мүчөлөрү өздөрүнүн талапкерлерин да өкмөткө көргөзүүнү жана өлкө коопсуздугун сактоого салым кошууну чечишкен. Өзүнүн ишин жакшы билген профессионалдарды чакырып, патриот адамдарды, билими абдан терең адамдарды чакырып, мына биргелип ашып, жанагындай бир айылдын балдары чогулуп алып, өзүчө бир саясат жүргүзөлү деген алышпыз. Биз Кыргызстандын, бүткүл Кыргызстандын элдин кызыкчылыгы үчүн иштейбиз деп, бардык региондордон, бардык улуттардан чогултуп туруп, биздин мамлекеттин келечегинде тынчтык болсун деп, стабилдик орнотолу деп, коопсуздук маселелерин чоң деңгээлге көтөрөлү деген максат менен мына ушундай көлөкө өкмөтүн түзүп атабыз. Акыркы кездеги саясий кырдаалдар аларды кайдыгер калтырбайт. Алдыдагы президенттик шайлоого да өздөрүнүн талапкерин көрсөтөөрүн ачыкташты. Өкмөткө тең ата болууну көздөгөн кыймыл Кыргызстанда алгачкы рет түзүлүп жаткандыктан кошулууну каалаган күчтөргө эшиктери ачык. Бизге жакпайт бул өкмөт структурасы. Бирок азыр өкмөттүн каталарын көрсөтүп, керек болсо жардам берүүгө даяр болуш үчүн биз аларды кайталап структура түзүп атабыз. Экинчиден болсо биз башынан эле айттык. Мына жасалма кызматтардын кереги жок. Вице-премьер-министр деген бул жасалма кызматтар. Колунда эки эле жардамчы иштейт. Буну жана партиялар бийликке келгенде сагда бир портфель, сагда бир портфель деп айткан сөз. Бүгүн ички дүйнөсүн өзгөртүш керек. И бийликтин да адамдын да. Биз ошол багыттап иштелип атабыз. Ички дүйнөнүн революциясы керек деп туруп, кан төгүлүштүн кереги жок буякта. Белгилей кетсек, көлөкө өкмөт башчысы болуп Марат Иманкулов, вице-премьер-министри болуп Турсунбай Бакир уулу шайланган. Ошондой эле тараптар бир катар коомдук бирикмелер менен кызматташуу боюнча келишимге кол коюшту. Ал эми айрым жарандык активисттер жаңыдан түзүлгөн кыймылдын келечеги күмөндүү экенин айтышат. Анткени өкмөт мындай кыймылдардын сунуштарын укпайт деген пикирде. Азыркы бийлик эч кимди уккан эмес, укпайт дагы деп ойлойм. Анткени буга чейинки конституциялык өзгөртүү боюнча канча деген коомчулук чыгып өзүнүн айын айтты. Буга чейинки бийликтин бажы союз болобу, ар кандай
туура эмес кыргыз мамлекетине мындай тескери таасирин тийгизе турган көп чечимдерди кабыл алды. Ошонун баарын кабыл алаардын алдында элдерди, аксакалдарды, эксперттер дагы мына биз жаш саясатчылар биз дагы өзүбүздүн оюбузду айтканбыз. Бирок уккан эмес да. Бу да эле укпайт деп ойлойм. Буга чейин 2011-жылы Акыйкат менен Замандаш партиясы жогорудагыдай кыймыл түзгөн. Ал өз ишмердүүлүгүн жүргүзө албай чачырап кеткен. Бирок азыр кырдаал өзгөргөндүктөн көлөкө өкмөт иштеп кетсе болот деген да пикирлер жок эмес. Булардын ойлору, идеялары албетте өзлөрүнүн кадамдарына жараша кандай топтор дагы бирилет, кандай саясатчылар биригет, кандай максаттарды коет, элге кандай жеткизет, ошого жараша болот да. Ушундай мезгилде биз алакандай элбиз, ынтымакка келип, биримдикке келип, ар кандай саясатчылар, саясий топтор өзүнүн амбициясын тыштап, биригип, чыныгы дили менен элди ойлогон, мамлекетти ойлогон саясатчылар бириксе, жанагындай эми көмүскө өкмөт болобу, же башка ойлор болобу, биримдикке келип иш жасасак жакшы болот деп. Баш мыйзамдын чегинде иш алып барууну көздөп жаткан көлөкө өкмөттүн алдыдагы пландары арбын. Эң негизгиси өлкөдөгү стабилдүүлүккө каршы чыккан акцияларга катышпайт экен. Бул кыймылдагы аты көп, бирок аткарган иши жок. Уюмдардын катарын толуктайбы же алгылыктуу иш жасайбы азырынча белгисиз. Марат Төлөмүш уулу, Рустам Алымбаев, Сентябрь. Штаб кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан эл аралык журналисттерди коргоо уюму Азимжан Аскаров бошотулмайынча Кыргызстандагы долбоорлорду каржылоону токтотууга чакырган катын Дүйнөлүк банктын жетекчиси Джим Йон Кимге жолдогон. Катта Дүйнөлүк банк Кыргызстандагы базар экономикасын реформалоого каржылык көмөк көрсөтүп келе жаткан негизги институт экени белгиленген. Дүйнөлүк банк Кыргыз өкмөтү менен туруктуу экономикалык өнүгүүнү камсыз кылуу үчүн иштеп келет. Бирок мыйзам бийлигин жана адам укугун сыйлоону, сөз эркиндигин бекемдебей туруп, муну ишке ашыруу мүмкүн эмес деп айтылат уюмдун Дүйнөлүк банкка жолдогон катында. Уюм Дүйнөлүк банктан Аскаровду бошотууну Кыргызстан менен мындан ары экономикалык кызматташтыкты улантууга шарт түзүшү керектигин билдирген. Маалымдай кетсек, 1992 жылдан бери Дүйнөлүк банк Кыргызстандагы долбоорлорду 1,3 миллиард долларга каржылаган. Мунун ичинен 45% грант түрүндө, 55% насыя катары берилген. Ататүрк эс алуу жайында жардыруу уюштурган киши кармалганын Сентябрь каналына укук коргоо органдарынан билдиришти. Үстүбүздөгү жылдын 4-январында болжол менен таңкы саат 4:40 чамасында Ататүрк паркында жардыруу болгондугу тууралуу Октябрь райондук ички иштер башкармалыгына маалымат келип түшкөн. Алдын ала изилдөөлөр боюнча дарактын жардырылгандыгы айтылууда. Бул боюнча атайын экспертиза дайындалган. Бул кылмышка шектүү катары 1986 жылы туулган Евгений аттуу жаран кармалды. Шектүүнүн айтуусу боюнча ал өзү химик болгон. Ошондой эле ал жардырууну жалгыз жасабаганын да билдирди. Туугандары да жанында досу болгондугун айтты. Ошондой эле ал психикалык жактан да оорулуу экенин кошумчалаган. Бул маалымат азыр изилденип жатат. Белгилүү болгондой, шектүүнүн үйүнөн курал-жарактар, маскалар, жардырууга даярдалган атайын аралашмалар табылган. Азыркы учурда иликтөө иштери уланууда. Нарын шаарында Советбек уулу Азим аттуу 9 класстын окуучусу өз жанын кыйды. Бул тууралуу Спутник булагы жазып чыкты. Маалыматка караганда, өспүрүм 8 январь күнү өз үйүндөгү короодо асылып алган. Баланын өлүм алдында жазып кеткен каты табылгандыгы айтылат. Анда ал чоң апасынан кечирим сурап жана досторуна салам айтып коюусун өтүнгөн. Маркум чоң эне чоң атасынын колунда, каза болгон жалгыз уулунан калган туяк. 7 жашынан бери чоң ата чоң энесинин колунда тарбияланып келген. Атасы каза болгон соң апасы аларга таштап кеткен боюнча кабар алган эместиги айтылат маалыматта. Ал эми каза болгон күнү бала маанайы жакшы эле жүргөн. Жакын арада деле эч ким менен чырдашпаган. Белгилей кетсек, Нарын шаарында мектеп окуучулары 12 январга чейин кышкы каникулга тарашкан. Учурда баланын өлүмүнө себеп болгон жагдайлар териштирилүүдө. Казакстандын авион компаниясында куруп жаткан Таш-көмүр шаарындагы ферросилик алюминий заводунун жумушчулары 1 жылдан бери майналарын алыша элек. Бул тууралуу заводдун курулушун жүргүзүү боюнча дирекциянын башчысы Талант Исмаилов Азаттыкка билдирген. Анын айтымында аталган компания 2015 жылдын соңунда курулушту токтотуп, каржылоону да үзүп салган. Компания курулуштун күзөтчүлөрү менен завод социалдык камсыздоо үчүн өзүнө алган суу топтогучтун кызматкерлеринин майнасын төлөп берүүгө тийиш болчу. Бүгүнкү күндө 30га чукул жумушчу майнасын ала албай, зарлап келишет. Исмаиловдун айтуусунда бул жагдай эки өлкө ортосундагы заводду куруу боюнча келишимдердин бүтпөй калуусунан улам чыгууда.
Айта кетсек, эки өлкөнүн өкмөттөрүнүн биргелешкен келишимине ылайык ферросилик алюминий заводунун курулушу 2014 жылдын июль айында башталган. Кыргыз өкмөтү тарабынан документ иштеринин толук бүтпөй жатышы заводдун курулушун кечеңдетүүдө. Эгерде ал ишке кирсе, жылына 200 000 тонна продукция өндүрүлүп, 1000ге чукул адам жумуш менен камсыз болмок. Жогорку кеңеш жеке менчик мектептерди салыктан бошотуу боюнча мыйзам долбоорун карады. Мыйзам долбоор билим берүү абалын жакшыртууга багытталган. Депутаттар Кыргызстанда билим берүү жаатында аксап келе жаткандыгын айтып, мындан улам аталган мыйзам колдоо тапса, мектептер аралык атаандаштык пайда болуп, билим берүүнүн сапатынын жакшырылышына шарт түзүлүп, ошол эле кезде мамлекет окуу имаратынын жетишсиздигинен арылат эле дешет. Бул мыйзамдын бир-эки артыкчылык жактарын белгилеп кетким келет. Анткени жеке менчик мектептерди бул салыктан бошотуу жеке менчик мектептердин санынын көбөйүүсүнө алып келет. Ал натыйжада билим берүүдөгү атаандаштыкты түзөт. Конкуренция болгон жерде, сөзсүз атаандашуу болгон жерде мындай өнүгүү болот. Экинчиден, тескерисинче баягы сиздер айтып аткан контракттын келишим акысынын баасы көп мектептер ачылганда ал өзүнөн өзү түшөт, сөзсүз түрдө. Бул дагы ата-энелерге болгон бир топ жеңилдик деп түшүнсөк болот. Үчүнчүдөн, ата-энелерде тандоо мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Мамлекеттик мектеп дагы окутса болот. Болбосо ушул эгерде мектеп жанагындай тартыш маселелер көп болуп атпайбы, өзгөчө мындай борбор шаарында же болбосо чоң шаарларда. Ошол тандоо мүмкүнчүлүгүн ата-энелерге түзүп беребиз деп ойлойм. Мамлекеттик саясий ишмер Кыргыз СССРин 25 жыл башкарып, өлкөнүн өнүгүүсүнө ат көтөргүч салым кошкон Борбор калаанын Агуй филармония Ала Тоо аянт өңдүү негизги архитектуралык имараттарынын курулушунун башында турган Турдакун Усубалиевдин көз өткөнүнө 2 жылдын жүзү болсо дагы, анын атын түбөлүккө калтыруу боюнча тийиштүү иштер жүрбөй келет. Бүгүн Турдакун Усубалиевдин элесин түбөлүккө калтыруу боюнча коомдук комитеттин жыйыны болуп өттү. Бул жерде эми Турдак Усубалиевдин мамлекеттик ишмер катары ушул Кыргызстанды түптөгөн инсандардын бири жетекчилердин бири катары кылган жумуштары абдан чоң да. Мына ошону эми биздин эң негизги максатыбыз ушул Турдак Усубалиевдин эмгегин өзгөчө жаштар, окуучулар билиш керек да. Ошон үчүн ошол түбөлүккө калтыруу боюнча бир топ иш-чараларыбыз бар. Ошо иш-чараларды четинен аткарып атабыз. Мунун ичинде биздин президентке кайрылуубуз бар. Ошол өзүбүздүн сунуштарды бергенбиз. Эң негизинен эми биз мындай жетекчинин атынан бир чоң көчөлөр болсо, биз сунуш кылып атабыз. Чүй көчөсүн Бишкек шаарынан. Ошол Чүй көчөсүндө Турдакун Усубалиевдин ар бир жеринде кылган ошонун эмгеги көрүнүп турат да. Мейли филармонияны алабызбы, мэрияны алабызбы, Ак үйдү алабызбы, Ала Тоо аянтын алабызбы. Ошондуктан ушул Чүй көчөсүн Турдакун Усубалиев атында көчө болсо жакшы болот эле деген биздин тилегибиз бар. Андан бөлөк өзүнүн кичи мекени Кочкор районунун Усубалиев атында район деп аталса абдан жакшы болот эле да. Ош шаарында акын жана композитор Рыспай Абдыкадыровдун туулган күнүн майрамдашты. Бул тууралуу Ош шаардык мэриясынын маалымат кызматы билдирди. Маалыматка композитордун ысымын алып келаткан Ош облустук филармониясынын алдында митинг реквием өткөндүгү айтылат. Чыгармачыл топ тарабынан Рыспай Абдыкадыровдун чыгармалары аткарылды. Рыспай Абдыкадыров 1941 жылдын 12 январында Ош облусуна караштуу Каракулжа районунун Кызыл Булак аймагында туулган. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти жана 200дөн ашык ырлардын автору. Алдыда эртеңки күнүн аба ырайы тууралуу маалымат менен кесиптешим тааныштырат. Аман болуңуздар. Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен алдыда эртеңки күнгө карата барай менен мен Айжамал Эсенбек кызы тааныштырам. Эртең 13 январда күндүз Чүй, Жалал Абад, Талас, Ош, Баткен, Нарын облустарында айрым жерлеринде кар жашы күтүлөт. Жолдор тоңголок дагак болот. Түндүк батышта сокко шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, ысык көл акваториясына 15-20 метрге чейин жетиши күтүлөт. Абанын температурасы Баткен облусунда түнкүсүн 4-9 градус суук болот, күндүз 0-5 градус жылуу болот. Ош облусунда түнкүсүн
түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу болот. Жалал Абад облусунда түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 28-33 градус суук, күндүз 17-22 градус суук болот. Талас өрөөнүндө түнкүсүн 6-11 градус суук болот, күндүз 1-6 градус суук болот. Ысык көлдө түнкүсүн 7-12 градус суук, күндүз 1-6 градус суук болот. Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 1-6 градус суук болот. Ал эми Борбор калабыз Бишкекте түнкүсүн 5-7 градус суук, күндүз 2-4 градус суук болот. Сиздер эртеңки күнгө карата абар ай тууралуу маалымат алдыңыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.